Саламатсызбы, Азамат мырза, студиябызга кош келиптирсиз. Келе жаткан майрамыңыз менен. Менимче биздин эр жигиттерибиз бизди чепти коргош керек, чек араны коргош керек. Ансыз да өзүңүз күбө болгондой бүгүнкү күндө биздин Кыргыздын жерине көз арткан кошуна колоңдорубуз көбүрөөк болуп аткандай маани берип атат. Сизди бүгүн студиябызга чакырганыбыздын себеби мына бүгүн бизде маданият жөнүндө биздин көрүүчүлөрдөн суроолор абдан көп. Анткени өзүңүз билгендей көп мамлекеттер спорт жана маданияты менен өзүнүн элин, даңазасын, патриоттук сезимдерин көрсөтүп алат. Ошол мына сиз иштеген 1 жыл 4 айдын ичинде биздин маданиятта кандай өзгөрүштөр болду, эмне жумуштар аткарылды? Азын улак айтып кетсеңиз. Эми өзүңүздөр билгендей биз баягы эгер тарыхка кайрылып келе турган болсок, 20-жылымга чейин көбүнчө ооз-эки чыгармачылык маданият менен жашадык. Ошол маданият кыргыз элин мындай руханий байлык менен, баалуулук менен багып келип, баягы кыргыз этнологиясын сактап келген баягы багыттардын бири да. Андан кийин 20-жылымда бизге опера, балет келди, театр келди, кино келди, искусство келди, негизи дүйнөлүк искусство келди. Ошо менен жуурулушуп, анан бир уникалдуу бир маданият пайда болду эле. 60-70, 80 жылдары 1900 биз мындай ошол багыттардын эң туу чокусуна жетти десек болот. Бизде билесиздер, кыргыз киносунда кыргызское чудо, кыргыз керемети пайда болду. Опера, балет жаатыбызда өзүнүн жылдыздары пайда болду. Кинематография багытында өзүнүн баягы белгилүү КМШ өлкөлөрүнө эмес, дүйнө жүзүнө белгилүү режиссерлорубуз пайда болду. 90-жылдар келип, бүтүндөй жашоо өзгөрүп, формат өзгөрүп, баягы күнүмдүк нан таап калуу маселесине көбүнчөсү эл дуушар болгондуктан маданият бир артта калып калган 10-11 планга кетип калды десек болот. Бирок акыркы мезгилдерде мынакей кайра жанданып, ошол багытка көңүл бөлүп, маданиятсыз биз эч жакка бара албайт экенибизди, маданият коомдун өнүгүүсүндөгү фундамент экенин бүгүнкү күндө мен ойлойм түшүнүп келе атабыз. Акыркы ошо мен иштеп баштагандан бери мындай жакшы кыймылдар бар десем болот. Анткени өзүңүздөр билгендей маданият мекемелеринин инфраструктурасы абдан начарлап кеткен. Элдер кирбей калган маданият мекемелерине. Мына театрларыбызды эле алалык. Президент Сооронбай Башаровичтин өзүнүн жеке демилгеси менен, жеке колдоосу менен бир канча театр мекемелерин капиталдык ремонттон өткөрүүгө жетиштик. Булар Кыргыз улуттук филармониясы, опера жана балет театры, азыр мынакей жакшы ремонт менен Кыргыз драм театры жасалып атат, Орус драм театры жасалып атат, Ош драм театры бүтүндөй былтыр бүткөрүлдү. Быйыл дагы бир 4-5 жакшы бир объектилерди баштап атабыз. Бунун баардыгы ошол акыркы мезгилдерде болуп аткан кыймылды көрсөтүп турат. Андан тышкары өзүңүз билгендей бизде Кыргызстан негизи эле улуу жибек жолунун боюнда турган тарыхый жерлердин бири десек болот. Биздин жерибизде ар кайсы чөл көмүндө ар кандай тарыхый окуялар пайда болгон, ар кандай шаарлар мурда пайда болгон. Ошолордун калдыктары, ошолордун мурастары бар. Булар мисалы Бурана мунарасы бар. Нар жакта Суяб деген шаарыбыз бар. Тиги Темирландын таштары турат, Шах-Фазил турат, Үзгөн турат мунарасы. Ошонун баардыгынын жанында шарт түзүш үчүн биз коргоо зоналары, анан буфердик зоналарын аныктап чыгыш керек элек. 2019-жылы ошолордун баардыгын аныктап чыктык жылдын жыйынтыгы менен. Баардыгына паспорт берилип, азыркы учурда эми кайсыл жерине эмне курса болот, кандай типтеги имараттарды курса болот, ошонун баардыгын ачыктап көрсөтүп койдук десек болот. Театрларыбыздын ичинде жөн эле ремонт болбостон, алардын ичинде дагы азыркы жаштарды кызыктыра турган, жаштардын баалуулуктарын бир жакшы бир нукка бура турган спектакльдерибиз пайда болду. Бир 23 жаңы спектакль жасадык 2019-жылдын жыйынтыгы менен. Андан тышкары ЮНЕСКО багыты боюнча дагы бир жаңылыктар болду. Мисалы, ушу тарыхта биринчи жолу Кыргызстан ЮНЕСКОнун аткаруу комитетинин мүчөсү болду. Андан кийин Ак Калпак ЮНЕСКОнун тизмесине киргизилди. 2020-да дагы азыркы учурда бир канча объектилерибиз турат киргизүү боюнча. Ошонун үстүнө иштеп атабыз. Кино жаатыбызда жаңылыктар болду, музыка жаатыбызда жаңылыктар болду. Анткени бир канча биз конкурстарды жарыялап, жакшы продуктыларды алдык десек болот. Мисалы кинематография жаатында жөөкүлүк Аврорага окшогон жакшы фильмдерибиз пайда болду. Алар дүйнө жүзүн
фестивальдарын кыдырып келип жакшы бир орундарда алып орындарды келишти. алышты. Ушул кинодо дагы мен көп эле жаңылыктарын окуп жатам. Бир эле ал кино эмес, башка кинолор ушунда катышып жаткан учурлары. Бул бизге Маданият министрлигине сунуш келет, алар барышат, катышып келишет. Мына биздин кошуна казак элинде жуманын бир күнүн булар театр күнү деп белгилешет экен дагы. Ал жанагы биз өзүбүздүн менюбузда рыбный день деп анан ошол балыкты сөзсүз жейбиз го ал күнү унутпастан. Ошондой эле алар ошол күнү театр күнү деп жанагы ишканаларга же болбосо ушундай бир частный секторлорго ошол билеттер таратылат экен. Анан кийин алар барып театрды көрүшөт экен. Биз азыркы муун театрдан абдан алыстап кетти, алар даже элестете албайт ал театрда эмне болуп жатканын. Анан азыркы муунду ошол театрга кайра тартып, театр дүйнөсү менен чогуу жашап, маданияттын дагы бир жакшы жагына тарбиялаш үчүн биз ушул күндү ушинтип жасасак кандай болот? Болобу? Биз ушуну атайын бир мыйзам чегинде дейбизби, же болбосо кандайдыр бир шартка киргизсек? Былтыр 2019-жылы баягы атайын күн белгилебесек дагы президентибиз баш болуп, өкмөт мүчөлөрү менен биргеликте бир канча маданий иш-чараларды барышып атты. Мынакей Сүймөнкул Чокморовдун юбилейин өткөрдүк элек, Абдыкадыр Розбековдун юбилейин өткөрдүк элек, ошол эле Турдакын Субалиевдин юбилейин өткөрдүк элек, Чолпонбек Базарбаевдин юбилейин өткөрдүк элек былтыр. Ошол кишилердин юбилейин өткөрүүдө өлкө башчыбыз баш болуп, бүтүндөй баягы чиновниктер да барып көрсүн, кабинеттерден чыксын, барып театрга барып ошол жерде эмне болуп аткандыгы жөнүндө, может быть, кээ бир жерлеринде, кээ бир спектакльдеринде өздөрүнүн образдарын ошол жерден көрүп, кичине бир ой алсын деген максатта улам сайын алып барып аттык. Бирок жанагы сиз айткан демилге дагы жакшы демилге. Бул бир күндө аныктап койсок, ошол күндөрү бардык адамдар театрга өзүн багыштап театрга бара турган күн болсо, мектеп окуучуларын аны колдойм. окуу жайларды. Бирок азыр жана өзүңүз айткандай, коомчулукту өзгөртүүдө маданият тармагы бир канча инструменттерди колдонот. Биринчиси бул театр мекемеси, экинчиси китепкана мекемеси, үчүнчүсү музей мекемеси. Анан телевидение, интернет аркылуу ошолордун баардыгы көрсөтүлөт. Ошолордун баардыгы көрсөтүлгөндөн кийин ошолор коомду бир жакшы бир нукка бурушу мүмкүн да. Ошондуктан ар биринин үстүнөн абдан тыгыз иштеш керекпиз. Театр болсо, мисалы, эмне үчүн жаштарыбыз бүгүнкү күндө театрга көп нерсе барбай жатат? Бир эки себебин айтайын. Биринчиси, театрга барган табитти адамдыкын өстүрүш керек. Бул кичинекей кезинен баштап өстүрүш керек да. Мурда Советтер Союзунда өзүңүздөр билгендей эле, каалайсызбы, каалабайсызбы, театрга квартал сайын бир жолу атайын алып барчу эле. Бул эмне дегендик? Бала бир күн театр эмне экенин билбеши мүмкүн, кызыкпашы да мүмкүн. Бирок театрга барганда ошол жердеги спектакльди көрүп, сапаттуу спектакльдерди көргөндө анын ою такыр бир башка жакка бурулушу мүмкүн. Ошондуктан азыркы учурда Билим берүү министрлиги менен абонементтик системаны киргизип атабыз мектептерге. Алар жаш балдарга, 11-класска чейинки балдардын кварталына бир жолу театрга барып келүү мүмкүнчүлүгү. Ошону атайын киргизип, анан театрларга алып баралы деп атабыз. Анткени 11-класска чейин эгер бала көнүп калса театрга барып, анан кийин 11-класты бүткөндөн кийин да театрга барып турат. Үй бүлөсүн алып барат, балдарын алып барат. 11-класска чейин эч убакта көрбөгөн бала эч убакта театрга барбайт. Түшүнбөйт, театрды түшүнбөйт. Мени бир өкүндүргөн нерсе, мисалы үчүн биздин чет жактан келген жанагы цирк болобу, же болбосо бир ушундай бир оюн зоок болобу балдарга тиешелүү. Каникул убагында алар келишет атайын гастролдоп. Мектептерде ошону милдет катары ар бир класска 20дан билетти берип, биздин акчабызды алар чогултуп сыртка алып чыгып кетип атышат да. Ошол эле нерсени мисалы үчүн каникул учурунда ар бир мектепке тапшырма берилсе театрга, кыргызча ойногон театрга балдарды алып барса, ошол жерде бүгүнкү күндө өзүңүзгө белгилүү болгондой азыркы учурдагы жаштар көбүнчө кыргызча билбей калган жаштарыбыз дагы бар. Бир учурда биз көпкө барбай жүрүп, балдарды алып атадан алган туяк театрына барганда, ошол жерде биздин артисттердин чеберчилиги ушунчалык жакшы ойногондугу, ошол менин балдарым ошол көрүп туруп көздөрүнө жаш алганда, мен ойлойм, бул биздин каттабыз. Бул эмнени айтат? Биздин каттабыз. Эгер мен ар дайым алып барып турсам, алардын дагы көбүрөөк кызыгуусу болот эле деген. Муну көбүнчө мектеп окуучуларына деп. Андан кийинки бүгүн коомчулукту кызыктырган маселе быйыл Турцияда өтө турган көчмөндөр оюну. Бул көчмөндөр оюнунун ээси, атасы десем болот, биз кыргыздар болуп калдык. Ошол жерде кандайча басымдуу көрсөтүлөт бизден эстафетанын кеткендиги.
дагы бир сунуштар болуп жатты эле. Жанагы сиздер көрсөткөн көчмөндөр оюнундагы биздин то мөңгүдөн алынган сууну жана от сыяктуу кылып олимпиадада отту биринен бири алып жеткирет го. Эми биз баягы көчмөндөр боюнча атты колдонгондуктан ошол ат менен ушу Турциянын эми бир өзүнө чейин жете албаса дагы кандай бир аралыкта ат менен ошол булактын суусун алып барып, анан булактын суусун жана биздикиндей кылып эле алардын бир казандагы суусуна тамчылатып, андан кийин ошол көчмөндөр оюну ачылса деген сунуштарды, бул бир сунуштардын бирөөсү да. Муну менен мен эмне айтмакчымын? Биринчиден биздин ошол мөңгүнүн суусу барып, негизги көчмөндөр оюнунун автору биз экенибиз мындай басым жасалып көрсөтүлсө деген ойлор. Сиздерде кандай ойлор бар? Бизде дагы ошол баягы Кыргызстанда болгон форматтын баардыгын ал жерде эске алып, ошодон көп алыстабаган бир форматтагы оюндар болсун деп каалап атабыз. Бул биринчи кезекте спорттук оюндун түрлөрү боюнча өзүңүздөр билгендей акыркы 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында 37 спорттук оюндун түрү менен көчмөндөр оюндарын өткөргөнбүз. Ошонун көбүнүн эси азыркы учурда биздин эреже менен ошол дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында өткөрүлгөн эрежелер менен анан ошол саны боюнча дагы көбүн эсе ошол сакталып калса деген ойду билдирип, азыркы учурда ошого карата келишимди түзүп атабыз Түркия тарап менен. Бул биринчиси, экинчиси маданий жаатта Кырчын жайлоосунда өзүңүздөр билгендей этно шаарча куруп, ал жерде көчмөндөр ааламынын, көчмөндөр цивилизациясынын негизги маданиятын көрсөтүп бергенбиз. Мындай көчмөндөр дүйнө жүзүндө биз эле эмес, ошол эле мезгилде арабтарда да бар, Африкаларда да бар, Европада да бар, Америкага чейин бар деп, алардын өкүлдөрүн чакырып, алардын үйлөрүн курдуруп, алардын дагы маданиятын бизге окшоп көрсөтүп бердик элек Кырчын жайлоосунда. Мына ошого окшогон форматтарды ал жерде да сактасын деп атабыз. Баягы эми азыр билип турабыз, аларда баягы андай этно шаарчаны куруп, андай этниканы көрсөтүүгө чоң мүмкүнчүлүгү жок болуш керек бүгүнкү күндө. Анткени Түркия мамлекети бүгүнкү күндө заманбап мамлекет. Биздегидей калыптанып калган же болбосо мурас болуп калган этно маданият түрлөрү ал жерде бул жердегидей абдан терең болбошу мүмкүн да. Бирок ошол эле мезгилде биз баардык жардамыбызды көрсөткөнгө даярбыз деп атабыз. Эгер боз үйлөрдөн болсо, боз үйлөрдөн маданият жаатын кайсы тармак болсо, ошол тармакта кол өнөрчүлөр болсо, кол өнөрчүлөр, жаачылар болсо, жаачылар, аттар болсо, аттар менен эмне керек боло турган болсо, ошонун баардыгын жардам бергенге даярбыз деп биз Түркия мамлекетине билдирдик. Анан азыр форматы боюнча эми жана каржылоо маселеси боюнча чечишип атабыз. Кандай боло тургандыгы жөнүндө аныктайбыз. Анан үчүнчүсү, өзүңүз белгилеп кеткендей, бул атрибуттар, эмблемалар. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында бизде колдонгон дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын логотиби баягы албеттүү түрдө болсун деп атабыз. Андан тышкары ачылыш аземинин салты. Буга чейин дүйнөдө баягы 4 ыйыктыктын бирөөсү от болсо, олимпиадалык оюн колдонуп жүргөн. Бирөөсү суу. Суунун мааниси, маңызы акыркы мезгилдерде баягы экологиялык проблемадан улам, глобалдык жылуулашуу процессинен улам күндөн күнгө көтөрүлүп атат. Азыркы учурда мына баягы ичкен суу, таза суу бар бай мамлекеттер, баягы нефть болгон өлкөлөрдөн дагы өйдөрөөк турушу баягы азыркы учурда прогноздолуп атат да. Суунун баалуулугун көрсөткөн. Биз ошондой мамлекеттердин катарындабыз. Ошондуктан мен ойлойм, көчмөндөр оюндарынын негизги символунун катары ошол таза суунун, өзүчө Хан Теңириден алынган суунун алынышы, бул өзгөчө бир символикалык жагы бар эле да. Ошол нерсени дагы Кыргызстандан баштап катышкан өлкөлөрдүн баардыгын кыдырып өтүп, анан эң акырында Түркия мамлекетине келип, анан ачылышында ошол суу кийинки кайсы мамлекет болсо ошого өткөрүлүп берилсин дедик элек. Ошону азыр Түркия менен сүйлөшүп атабыз. Бекителе элек, бирок эгер болуп калса абдан жакшы болот. Өзүңүз айткандай, Кыргызстандын имиджи үчүн. Анткени ал жерде миңдеген киши келет, дүйнө жүзүнөн туристтер келет. Ошол жерде суунун кантип басып өткөн жолун көрсөтүп атса, ошо Кыргызстандан башталгандыгы жөнүндө роликтер чыгып көрсөтүлөт го деген ойдомун. Ошондуктан биз үчүн абдан баягы туризм жагынан дагы, бренд жагынан дагы, имидж жагынан дагы абдан жакшы болот эле деп. Маанилүү нерсе. Абдан жакшы ой экен. Чындыгында эле ошол биз жакында ушу Турцияга барганыбызда, ал жерде бир
60 жаштан өтүп калган инсандары биздин түпкү тегибиз кыргыздар, биз деген ошол жактан болобуз, биздин ата бабаларыбыз деп эсептешет экен. Анчалык алардын тарыхында мааниси бар кыргыз өлкөсү биз ушул көчмөндөр оюнда дагы тереңирээк көрсөтсөк жакшы болот эле деген ойдобуз. Дагы бир кызыктуу нерсе, бул жерде ошол көчмөндөр оюнда барууда булар бизге бир санды көрсөтүп болуш керек, Кыргызстандан мынча киши келсин депчи. Анан кийин ошол учурда коррупция болуп кетпеш үчүн, мисалы үчүн деген ал жерге сөзү жок таланттар барыш керек. Ошол жана сиз айткан оюндарды ойногондор барыш керек. Же болбосо ошол кыргыздын көчмөндөрүн санжыра катары сактап келаткан инсандар барып ошол жерге катышып келиш керек деп, бул менин жеке пикирим да. Анан кийин ошол жака баратканда дагы анан чоңдор барып көрүп келиш керек, алардын бала чакасы барыш керек деген бир коррупция аралашып кетпей, муну ким контролдойт? Андай болбош керек негизи. Анткени бүтүндөй болгон тизмелер, кимдер баратат, кантип баратат, эмнеге баратат, баардыгы мен ойлойм президенттин аппараты менен мүмкүн болсо ошо өлкө башчыбыз менен дагы макулдашылат. Ал жерде көзөмөлүндө болот. Ошондуктан ал жерде биздин дагы көзөмөлүбүздө болот. Эми биз дагы андай ыплас нерселерге акыркы мезгилде андай көрүнүштөр аз эсе. Ошондуктан жок эсе. Ошондуктан андай көрүнүштөр болбош керек. Анткени бул мамлекеттин жүзү. Эртең туура эмес кишилерди алып барып ал жерде мамлекеттин жүзүн баягы жер караткыбыз келбейт да. Бирок кимдин мүмкүнчүлүгү, каржы мүмкүнчүлүгү болсо, турист катары барып өздөрү көрсө, катышып келе берсе болот, Каалаган киши Бурсада, Бурса регионунда, областында Изник деген жерде өткөн жатат. Бул кыргыздар үчүн, Кыргызстан үчүн абдан бир маанилүү жер. Анткени Осман империясы курулуп аткан учурда бүтүндөй түрк дүйнөсүнөн жардам суралып, колдоо суралып, анан кыргыздар ушул жерден ат менен ошол жака чейин барышып, жардам берип, анан бир ошол жерде чоң согуш болуп, Изниктин алдында ошол жерде каза болушкан баардыгы. Ошолордун баардыгын сөөктөрүн бир жерге топтоп, жерге берилип, анан ошол жерге кыргыздардын күмбөзү деген чоң монумент күмбөз орнотулган. Аны мурдагы президенттерибиз да барып ошол жерге баягы Манас атанын эстелигин орнотуп, баягы курчап ал жерде. Анан кыргыздардын мындай бир өзгөчө бир жери болуп калган. Азыр Түркия мамлекетине барган элдердин көбү ошол жерди барып көрүп келгиси келет. Ошондуктан ошонун жээгинде болуп аткандыктан мен ойлойм Кыргызстандан барып келе турган адамдар көп эле болот болуш керек деп.